Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта мен силерге биздин кыргыз курама командабызга чакырылган оюнчулары жөнүндө айтып берем. Биздин кыргыз курамабызга жалпысынан 30 оюнчу чакырылган. Бул кеңейтилген тизмеге кирген оюнчулардын саны 30 болгон. Алардын ичинен 4 дарбазачы, 8 коргоочу жана 15,5 коргоочу болгон. Ал эми 3 болсо бул чабуулчулар. 3 чабуулчунун ичинде Мурас Юнайтед футболдук клубунун чабуулчусу Атай Жумашев дагы бар болгон. Бирок ал ошол кыргыз кураманын окумашыгы жыйындарына аз убакыт калганда өзүнүн клубунда жаракат алып калганына байланыштуу биздин кыргыз курамага келүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калган. Ошондуктан анын ордуна Алай футболдук клубунун чабуулчусу Кайрат Изаков чакырылган. Жана азыркы учурда ал ошол биздин кыргыз курама менен чогуу биргеликте машыгууларды өткөрүп атат. Ал дагы биздин Түндүк Корея менен жана Бириккен Араб Эмираттары менен оюнга каршы оюнда өзүнүн жардамын тийгизиш үчүн. Жана жалпысынан 30 оюнчунун ичинен биздин курамадагы 20 оюнчу бул биздин чемпионатта өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги Кыргыз премьер лигасындагы клубтарда ойногон оюнчулар. Ал эми калган 10 болсо бул башка өлкөлөрдө, башка клубтарда, чет өлкөлөрдө ойногон оюнчулар. Жана азыркы учурда биздин бир нече ошол чет жакта ойногон оюнчуларыбыз бул Адилжан Абдрахманов, Минск клубунда ойногон Гүлжигит Бөрүбаев дагы Кожо Жоэл. Алар түздөн түз эле Сауд Арабиясына барып, Эр-Рияд шаарында биздин курамага кошулуп, ошол жакта машыгуулардын уланта турган болушканы белгилүү болду. Биринчи эле мен Кожо Жоэлден баштагым келип атат. Жоэл Кожо Ирандын Эстиклал деген клубунда оюн көрсөтөт. Акыркы оюндарында Кожо Жоэл Ирандын кубогунун финалына 77-мүнөттө оюн талаасына чыгып, 13 мүнөт оюн көрсөтүп жана Ирандын кубогун жеңип алды. Буга чейин Кожо Жоэл жөнүндө Азия Спорт деген телеграм канал макала жазган болчу. Ал жерде болсо Кожо Жоэл бул сезондун аягында Эстиклалдан Өзбекстандык Андижан клубуна ижарага кетиши мүмкүн деген сөз жазылган. Ал канчалык чындык же болбосо жалган экени бизге азырынча белгисиз. Кожо Жоэлдин же болбосо Кожонун азыркы клубу Эстиклалдан дагы эч кандай ал жөнүндө сөз айтылды элек. Ошондуктан буну толук түрдө чындык деп эсептөөгө азырынча эрте. Трансфердик терезе ачылгандан кийин, биздин кыргыз кураманын оюндары жыйынтыктагандан кийин, баардык оюндар жыйынтыкталгандан кийин бул нерсе бизге белгилүү болот. Кожо өзүнүн клубунда Эстиклалда мындан нары оюнун улантабы же болбосо ижарага кетеби? Кожонун Эстиклал клубу менен болгон келишим 2028-жылга чейин түзүлгөндүктөн мындай сөздөр чындыкка жакындашат. Кийинки сөз кыла турган оюнчубуз бул Каймерк. Каймерк да биздин кураманын чабуулчусу болуп эсептелет. Люксембургдун жогорку лигасындагы Дюделанж деген клубда оюн көрсөтөт. Бул клубда ошол эле телеграм каналдын макаласы боюнча ал акыркы биздин кыргыз кураманын Өзбекстан жана Катар менен болгон оюндан кийин кайра өзүнүн клубуна кайтып баргандан кийин бир дагы оюнга тизмеге түшкөн эмес. Акыркы 9 оюндун ичинде болгону бир гана оюнга чыккан, анда дагы 11 мүнөт гана оюн көрсөтүп, башка оюндарга эч кандай тизмеге да кирген эмес, эч кандай десем алмашууга дагы чыккан эмес. Каймерк март айында биздин кураманын катарына айтылган убакыттан бир аз эртерээк келип кошулгандыктан жана 2 оюндан кийин, Өзбекстан жана Катар менен болгон оюндан кийин Каймерк жаракаты менен клубка барган үчүн дагы машыктыруучу штаб, ошол Каймерктин Люксембургдагы клубунун машыктыруучу штабы Каймеркке ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ошентип акыркы оюндарда тизмеге киргизбей атканын жазып чыкты. Ошол эле Азия Спорт телеграм каналынын айтуусу боюнча Каймерктин келишими ушул жылдын июнь айынын аягында бүтөт жана бул келишим жыйынтыкталгандан кийин Каймерк өзүнө жаңы клуб издеши мүмкүн деп жазды. Кээ бириңерде суроо болсо керек, биздин кеңейтилген курамды белгилүү болду, аны баарыбыз көрдүк. Ал эми негизги курамдын оюнчуларын биз качан көрөбүз деген. Бул негизги курамга кирген оюнчуларды биз Түндүк Корея менен боло турган оюн күнү оюнга 2-3 саат калганда билебиз, же болбосо 1 саат калганда. Анткени деген ошол 1 саат калган убакта биздин кураманын тизмеси чыгат. Ошол тизмеден гана биз кайсыл оюнчулар негизги курамга кирди жана кайсыл оюнчулар кирбей калды, ошону биле алабыз. Ошондуктан Түндүк Корея менен боло турган оюнду күтөлү жана Түндүк Корея менен биздин курамабыз ийгиликтүү, жакшы жыйынтык көрсөтүп, оюнду жыйынтыктап биздин курамабыз 4-ч этапка жолдомо алганга мүмкүнчүлүк алат деп үмүт кылып туралы. Кийинки чыгарылыштардан жолугушканча жакшы тургула.